Эми бул китеп эмне кылат десе, Куранда Аллах айтат: "Худан ва рахма лил мухсинин". Субханаллах. Худан ва рахма лил мухсинин. Худан ва рахма булар мансуб лил хал. Бул некен? Бул хидаят китеби. Туура жолду көрсөтүүчү китеп жана рахмат китеби. Бул Кур'ан хидаят. Демек хидаяттын бүт бары негизги булагы эмне? Кур'ан-ы Керим. Аллахтын китеби. Худан бул хидаят. Хада яхди хидаятан балдар, хидаяттын эки манасы бар. Мантыкта окугансыңарбы? Мантыкта айтат Шарх Тахзибте. Аллама Тафтазали эки манасын айтат. Хидаят деген бир манасы ираатут тарик. Ираатут тарик деген жол көрсөтүү деген сөз. Некен? Жол көрсөтүү. Хидаят деген сөз эмне? Жол көрсөтүү. Хади хидаят жол көрсөтүүчү деген сөз. Хидаят некен? Худан бул жол көрсөтүүчү китеп. Мусулмандарга багыт берет, жол көрсөтөт. Ушундай китеп деген манасы бар. Экинчи хидаяттын манасы Исал илал матлуб. Исал илал матлуб деген максатка жеткизүү деген сөз. Бул манасы да туура. Бул китеп адамдарды максатына жеткизет. Мусулмандардын максаты Аллах Тааланын разылыгын табуу. Аллахны разы болуп, кылып, бул дүйнөдө ахиретте разы болуп, жыгап жашоо. Эки дүйнө бактылуу болуу. Ушул максат. Ошол максатка да жеткизүүчү китеп ушул Кур'ан-ы Керим деген сөз. Түшүнүңөрбү? Худан ва рахма лил мухсинин. Худан некен? Бул ираатут тарих манасында. Жол көрсөтүүчү, жол багыт берет, көрсөтөт сага. Мынау ак акыйкат жол, мынаулар кара, туура эмес жол деп көрсөтөт. Экинчиси Исар илал матлуб, максатка жеткизүү. Сени максатыңа жеткизет. Кур'ан менен сен максатыңа жетесиң. Кур'ан менен сен Аллахтын разылыгын табасың. Кур'ан менен сен бул дүйнө ахиретте бактылуу болосуң. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимди худан ва рахматан лил мухсинин деген. Бул Кур'ан ушундай китеп, хидаят китеби. Бул хидаят адамдарга туура багыт жол көрсөтөт. Ва рахма жана рахмат китеби. Меримдүүлүк китеби, ырайым китеби. Аллах субхана ва таала бул китепти ырайым кылып жиберген. Үммөткө, инсан баласына, жалпы адамдарга бергилген. Бул Кур'ан-ы Керим мусулмандарга берилген китеп эмес, түшүнүп алгыла. Башка диндер бир коомго гана келген. Дүйнөлүк болгон эмес. Ислам дини бул дүйнөлүк дин. Дүйнөлүк дин, билип алгыла. Дүйнөнүн бардыгына ушу таказа. Кур'ан-ы Керимде айтат Аллах субхана ва таала худал линнас. Худал линнас. Бул жалпы адам затына хидаят. Жалпы адам затына жол көрсөтөт. Ошон үчүн бул Кур'ан-ы Керим жөнөкөй китеп эмес, алами китеп. Жалпы дүйнө жүзүнгө берилген нерсе. Азыркы мусулманга да, кафирга да, ишенгенге да, ишенбегенге да баарына бул китеп хидаят. Ал эми башка китептер, башка диндер анда болгон эмес, ал вактылуу гана бир коомго же бир элге гана таандык болгон. Жалпы элге аны дават кылынган эмес. Ал эми Кур'ан-ы Керим, ислам дини, Аллахтын ахыры китеби бул худал линнас. Жалпы адамдарга хидаят, ал кыяматка чейин канча адам келсе бүт баарына мусулманга да хидаят, кафирга да хидаят көрсөтөт, бүт баарына ушул китеп гана жол көрсөтөт. Башка жол жок. Башка жолду тандаган адам эч качан бактылуу болбойт. Ошон үчүн Алла Таала худан ва рахма, бул рахмат, ырайым китеби. Ким үчүн? Лил мухсинин. Мухсиндер үчүн. Мухсин деген эмне дегени? Мухсин деген балдар хасуна яхсуну деген сөз. Хасуна яхсуну хасанын. Хасан деген чырайлуу деген сөз. Чырайлуу, сулуу дегенде айтылат. Мухсинин жамы сыйгасы. Жакшы адамдарга, чырайлуу адамдарга бул хидаят ва рахмат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну ихсан деп айтылат. Ихсан. Хадиси Жибрилде айтылат го, мал иман ва мал ислам ва мал ихсан деп. Үч суроо берет Жабраил алейхиссалам келип, иман эмне, ислам эмне, жана ихсан эмне деп. Ошол ихсан, ошол ихсан. Худан ва рахматан лил мухсинин. Мухсининдер үчүн бул китеп хидаят жана рахмат деп атат. Жалпы адамдарга да хидаят бул. Бирок өзгөчө неке мухсиндерге башкача хидаят бул. Өзгөчө Аллахтын жакын досторуга, Аллахтын жакын инсандарына бул өзгөчө китеп, өзгөчө бул хидаят деген сөз. Демек мухсин деген сөз ар бир нерсени чырайлуу кылып аткарганды мухсин деп айтылат. Намазды чырайлуу кылып окусаң мухсинсиң сен.
Vacibı, farzı, mustahabı bardığın sakta, vagında, adep menen çıraylı kılıp, hoşu kız menен okudun, sen muhsinsin. Taratты çıraylı kılıp aldın, hep tep emez, sen muhsinsin. Zeketingni çıraylı kılıp verdin, sen muhsinsin. Çıraylı davat kıldın, sen muhsinsin. Çıraylı bayan kıldın, sen muhsinsin. Çıraylı kılıp sabak okudun, bu da muhsin. Çıraylı kılıp sabak öttün, bu da muhsin. Ar bir neseni tertibi menen, sünnet jolu menen çıraylı kılıp atkarsa, buna uşunu muhsin de aytıladi. İslamdın tertibi tarabı bir neseni şaşıp ele kılıp atkarıp koy debeyt. Ar bir neseni çıraylı kılıp, mayını çıkarıp, sünnetke jaraşa atkar deydi. Sünnetke jaraşa, talapka jaraşa jakşı atkargan işti şeriatыбыз ihsan dep aytıladi. Oşonun üçün hadiste ihsanda, mel ihsan degende en ta'budallah ke'enneke tarah. Fe in lem tekun tarah fe innehu yarak degen. İhsan degen Allah'a uşunday sıyıngın, Allah seni görüp durat dep. Fe in lem tekun tarah fe innehu yarak. Eger sen görбөсөң, Allah seni görüp durat degen ekinci makamında aytdı. Ar bir işti Kuday görüp durat dep kılışlık, mana uşul ihsan. Ne iş kılba? Sabah okuysunbu, davat kılasınbu, namaz okuysunbu, ata-enenin hizmatındaby, ustazın hizmatındaby, eldin hizmatındaby, ayalыңдын, bala çakаңдын, menin hizmatında bolbo, ökmöttün, je özüň jekeçe büt bardygyny Allah görüp turat dep atkarsaň, sen muhsinsin. Sana Allah Taala ihsan makamını beredi. Sen muhsinsin, mına uşunday muhsinlerge bu kitap Hudan we Rahmah, hidayet jana ırayım, rahmat kitabi. Demek ihsan degen nerse, bul jönöke nerse emes. Mına uşunu бүгүnкү күндө ihsan dep aytılınat, tasawuf dep aytılınat, tarikat dep aytılınat. Elder tarikat, tasawuf degенди bir жомок эле кылып алган. Жомок эле кылып алып bir болбогон нерселерди tasawuf dep түшүнүп жүрөт. Al bardыгы jahalat söz, jahildардын ayткан сөздөрү. Al бүт бардыгынын куласасы ушул ihsan. Ушул ihsan. Ar bir işti ihsan menen Allah görüp durat, bilip durat dep atkar, sen muhsinsin. Biroq bul özü kelip kalbayt. Oga maşık kılınat. Maşık kılıp barıp könügü oturup anan sen jetesin uşul makamga. Misalı bir adam kelip neyde namaz okasa, dostlarım je ustaz görüp dursa başkaça okuyt. Özü bolsa tap okuyt. Ketip kalat. Biri bolsa başkaça okuyt. Adam tabiatı şunday bolat. Görüpbü? Körüp turganın tasiri var da. Körüp turat dep oşol üçün başkaça uzun okuyup, çıraylı kıraat kılıp okuyt. Yükülörü, sajdaları, salam berip anan osunda zilap koyup ança gözünü açıp. Özü uyda okusa, hiç kim jok bolsa hep böyle okup koyat. Demek al ihsanga maşık bakan adamda. İhsan ne bolat? Muhsin insan maşığı oturup el barбы, jokbu, adam görüp atabı, görbey atabı, büt bardığın Allah üçün okup kalat boldu. Adamdardın bары jogu aga ayırma berбейт. Жалгыздагы кандай окуса, жамаат менен ошондой окуйт. Жалгыз үйүндө эч ким жок кандай окуса, жамаат менен ошондой окуйт. Ал өзгөрбөйт. Анын үчүн машык кылынат. Машык кылып барып анан ихсан келет. Ихсан балдар ушул ихлас айтылат. Ошо ихсан аркылуу адам мухлис болот. Мухлис болгондон кийин Аллах субханаху таала аз гана ишке көп сооп берет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан бир сахабага осуят кылың дегенде, ахлис yakfike amalun qalil degan. Ahlis, ihlas menen amal qıl. Kiçnekey amal qılgan jetet degan. Kiçnekey amal jetet degan. Bugün kıynalabız 24 saat amaldar bölüp alıp bunu kılam, kıynala berебиз. Köpünçe ihlas jok atkarıp barabız. Ana kıynalıp soğudağız. İş köp, agan akçan az. Soğup iş köp, soğup az bolot. Sahabalar ne bolgan? Kiçne gana amal qılgan, ihlas menen bolgan. Oşun üçün soğuk tükü olgan. Hadiste gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytad, menin sahabalarım bir mut degeni eki koştu, eki undan aytılad. Koştu aytılad. Oşol eki koştu bergen sadakası keyingi şeylerden nele Uhud toğusunday bergen sadakalardan jakşırak degen. Uhud toğusunday sadaka kılıp atat bir taraf, ekincisi eki koştu dese berip atat. Uşunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salmaktуу, jakşırak dep atkan. Anın артында ne turat? Артындағы nerse oşul ihsan ve ihlas. Alarda bar ihlas, bizde jok. Alarda bar ihsan, bizde jok. Oşonun üçün alar kişinekey nerseni bergen, biroq бүгүnкү күндө biz Uhud toğusunday bersek, dagın alardın dengel jete albayбыз.
Ошон үчүн ihsan, ihlas бул эң чоң макам. Бул эң чоң нерсе. Бул аста келет, бул амал кылыш керек. Амал кылып барып адам баласы мухсин болот. Мухсиндердин даражасына келет. Анан мухсин болгондон кийин Аллах субхана ва таала өзүнүн достору, аулиялардын катарына кошот. Мухсин болбоюнча сен жакшы адам боло албайсың. Жакшы адам деген сөз өзү мухсин деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах таалам худан ва рахма лил мухсинин. Бул китеп хидаят жана ырайым, рахмат китеби ким үчүн? Лил мухсинин. Мухсин адамдар үчүн ниети таза, ихластуу, ар бир нерсени сүннөткө муафык кылат, туура аткарат, кемчилдиги жок аткарат, ар бир нерсени чырайлуу аткарат, майын чыгарып, аз гана иш кылат, туура кылат. Мына ушул адамдар үчүн китеп хидаят китеби dedi.